Качан сүйлөшөйүн деп атасың? Жакында. Кайсы бир фильмдин жарнамасындай. Пойрас тур маеги жакында кинотеатрда. Досум, шылдыңдабачы. Көп тамаша кылбачы. Өз капканына ушунчалык чечкиндүү келген мергенди биринчи жолу көрүп жатам. Келсин. Чағалар, курдашым, үй тапшырманы эмне кылабыз? Ата энебизден уруксат алабыз деп аз жерден сыйкырчы болуп кете жаздадык го. Үй тапшырманы кылдык. Уруксатты да алдык. Үй бош калбадыбы? Сейфи, көп сүйлөбө. Чында оозуңду жап. Болду досум, бүгүн үйгө көчөбүз. Чын элеби? Ооба чын. Чагалардын абалы абдан оор. Өтө эле оор. Акыл эси орунда деп ойлонуп жатам. Ой Алла, бүгүн көчөм деп жатат. Жинди. Азыр мен сенин ден соолугуңа сарсанап ала баштайм. Сен ошондо көрөсүң анан. Макул. Еткин. Көчүш үчүн кандай тоскоолдук бар? Досторум, жандарым, бул жерде көчү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Түшүндүңөрбү? Көчү. Бир үйдөн экинчи үйгө буюмдарды көчүрүү жөнүндө айтып жатабыз. Биздин буюмдарды. Азаматсың. Ушу теманы ачканың жакшы болду. Бул эмне дегениң? Не болду? Еткеним. Курдашым, Кандосум. Жалгыз досум. Деги эмне болуп жатасыңар? Яамыр чалдыбы сага? Ооба чалды. Жакында чоң бир сюрприз кылам деп айтты го. Келет канда? Жок, черектин ортосунда каяка келмек эле. Эмнени шыбырашып жатышат булар? Билбейм алла. Булар дагы бир аз шыбырашып турушсун, анан баарын сурап алам, сен кое тур. Пойрас, Бахадыр, Хакан. Мүдүрбей чакырып атат. Силер дагы тартиптүүрөөк болгула. Аны кыйнабай. Мен сага көрсөтөм. Баардыгы тамашалап атышкандыр. Жүрө. Дагы эмне кылышты булар? Жиндерине тийишкен да. Ушакчылар түз эле мүдүргө айтышыптыр. Пойрас, токтой турчу. Токтой албайм, мүдүр чакырып жатат. Билем. Балдар, силер баса бергиле. Мен Пойразда сөзүм бар. Макул агай. Силерден кишен маселесин сурайт. Билем. Ал да билет. Ага ким айтып барганын билбейм, бирок кишен салганды билет. Кандайча? Мындай болгон жок дегиле. Урушту. Эмнеге? Андай нерсе болгон жок дегиле. Мени коргоп жатасызбы агай? Көзүмө жаш келди. Мен эч кимди коргогон жокмун, Пойрас. Кишен жазасын мен бердим. Калганы мени менен мүдүрдүн ортобузда. Мен сага карыз болгум келбейт. Ойлонбой эле коюңуз. Бир күнү эсептешебиз. Пойрас. Сени кишен жазасын алып келген нерсе эмне эле? Жөн эле кызыгып жатам. Акыркы үмүтүм үзүлүп турган. Сен колуңду бергенге чейин. Сени баш ийдирткен эмне болсо дагы абдан маанилүү нерсе окшойт. Дагы бир жолу ойлон. Бирок албетте өзүң билесиң. Pakize! Pakize! Geldim. Pakize, kızım yaz. Emne yazayın? Yaz kızım yaz. Stolumdun üstüne atım yazılgan takta kağız yasa. Al taktaga emnen жазыш керек? Чоң тамга менен атыңыз жана фамилияңызды жазамбы? Азаматсың, эстеткениң жакшы болду. Тармал Козу ишкана башчысы Рыфат Санжакылы. Макул. Анан столумдун үстүнө жанагы кичинекей килемдер бар го, ошондон алып кел. Анын бетине Рыфат Санжакылы деп жазгын. Макул. Тармал Козум, келгиле. Тамашалап жатам, Тармалым. Тармал, могу кафени ачып алалы, андан кийин каалашың чей саласың. Орус салаты даярбы? Мына ушу да, так ушунун үчүн сени жакшы көрөм да, Тармалым менин татынакай жубайым да ушул. Пакизе, барып ишиңди кыл. Алла. Мунун бою да, акылы да кыска го. Алла.
Кирген. Пойроз каякта? Кенан агай менен сүйлөшүп атат. Сүйлөшсүн. Окуучу менен мугалимдин сүйлөшкөнү шарт. Ушундайбы Пайрас? Балам, Кенан агай жана экөөңөрдү эмнеге кишиндеди? Аларды карабай эле кой. Сага жардам бергидей алдары жок. Сен Зехра эжеңе жооп бер. Бизде эч ким кишендеген жок. Пойраз. Жанер менен эмнеге уруштуңар? Урушкан жокпуз. Уруштубу же урушкан жокпу? Чынында спорт залда бир аз урушушту. Уруш жок агай. Пайрас, мектеп тартибине каршы болуп жатасың. Жалган сүйлөп жатасың. Өзүнөн өзү эле жазалаган агайыңды калкалап жатасың. Мына ушун үчүн өзүң да мектептен чыгып калып жүрбө. Макул. Айтпасаңар айтпайлы койгула. Мен да кылчу нерсемди кыла берейин анда. Чыга бергиле. Бахадыр, сен кал. Мен дагы керекменби агай? Бара бер. Чоң рахмат. Макул анда. Жеңиңди түшүр. Эмне болду? Бул жол көбүрөөк жинденди. Эми дагы бир жол кармалсак, колдон баары келиши мүмкүн. Тигил жакта Бахадыр эмне деп жатат? Ким билет? Окумуш кылдым дейсиңби? Мектепте болгон баардык уруш талаштардан, ичинде болгондон тажаган жоксуңбу? Алдымда дайыма ушинтип тургандан. Менин урушумду дайыма уккандан тажаган жоксуңбу? Мага бир жакшылык кылчы. Мени ушул дарттан куткарасыңбы? Анткени мен сага бир эле сөздү кайталай бергенден тажадым. Айта турган эч нерсең жокпу? Экинчи көзүм көрбөсүн сени. Чыг эшикке. Отуруп алдар. Агай, бүгүн эмне сабак өтпөйбүзбү? Ооба, өтпөйбүз. Бүгүн сабак жок. Кеттик анда. Агай, жакшы элесизби? Жакшы болуш үчүн аракет кылам. Силердин дагы ошол үчүн сөз беришиңерди каалайм. Сиз жакшы болушуңуз үчүн биз эмнеге сөз беришибиз керек? Силер мындан кийин биз жакшы болобуз. Өзүбүздү жакшы алып жүрөбүз деп бири-бириңерге сөз беришиңер керек. Эмне үчүн дегенде, эртеңки күндүн жашоосунун эмне болору белгисиз. Турмушуң эшик араба, туулдун калдың балага деп бекер айтылбайт. Инсан бойдон калмак үчүн көп акы төлөгөнгө мажбур болосуңар.
Мына ошондо сынак башталат анын. Жөн гана адам бойдон калгым келген үчүн ушунча бактысызмынбы деп ойлойсуң. Жөн гана. Оюма жана намысыма бекем турганым үчүн жазасын чегип жатамын. Кээде эски катыларыңдагы чыгып калат. Анан ал каталарың үчүн жазаңды бергенге аракет кылышат. Анан бул жаза ошол эле убактагы жылмаюңуз, ошол эле убакта үмүтүңүз, ошол эле убактагы ишенимиңиз дагы болот. Эч баш тартпагыла. Так ошол убакта жалгыз эмес экениңерди эстегиле. Анткени бул жашоодо ар бир инсандын жашоого да бере турган бир нерсеси бардыр. Ар инсандын бул жашоого таандык окуясы да бардыр. Өзүңөрдүн окуяңарды улагыла. Бирок мүмкүн болушунча аягы жакшы бүтсүн. Жакшы окугула балдар. Баракелде. Карагылачы агайды. Акылдуу да, сулуу да. Мунун баары бир адамда болушу көп эмеспи я? Койчу, адабий тилде сүйлөп жатат. Бирок Дуруга ушундай сөздөр жакса керек, туурабы Дуру? Ооба, жакты. Анын эмнеси бар экен? Тургула. Балдар, Кенен агай бүгүн башкача болуп турат, байкадыңарбы? Жок, ошол эле Кенен агай. Жакшы, мыкты айтты. Бирок мен түшүнгөн жокмун. Жашоодо болгон окуяңарды улагыла деди го. Бул үй тапшырмабы? Токто, жазып алайын. Ооба, үй тапшырмасы. Сен үй тапшырмаңды ансыз деле мен жазам, коркпой эле кой. Еткин ушул жылы туулган. Бирок өзү билбейт кайсы жылы туулганын. Билип жүргүлө. Ашканага кет. Күлкүлүбү? Ооба, укмуш. Дуру. Мен сени сурайын дегем. Окуудан кийин үйгө кетесиң да, Ооба. Кетпей эле койбойсуңбу? Эмнеге? Эми үйгө барбай эле койсоң, сен экөөбүз бир жака барып келбейли? Мейли анда, бирок биринчи үйгө барышым керек. Анан сүйлөшөбүз, жарайбы? Макул. Көрүшкөнчө. Мен аңдып аттым. Эмнеге сүйлөштүң тиги менен? Эмнеге сурайсың аны? Ага көп жакындашыңды каалабай. Сага эмне? Кандай часаган эмне? Ким менен сүйлөшүп, ким менен сүйлөшпөгөнүмдү айтып турайынбы? Эмнеге сурак каласың? Сурак калган жокмун, сени коргоюн деп жатам. Сурак калып жатканыңды өзүң сезбей жатат окшойсуң. Угуп кой Пойрас. Эгер мындан арыда ушунтай берчи болсоң, достугубуз акырына чыгышы мүмкүн. Дуру. Токто. Туура эмес түшүнүп алдың. Дуру. Токто, мени уксаң. Пойрас. Угуп атам эже. Балам, сабак бүттүбү? Ооба эже. Анда Дурунун жанында эмне ишиң бар? Силер сабак учурунда, анан мектепте гана жолуксаңар болот. Мектептен сырткары сенин Дуру менен эч кандай ишиң жок, ошондойбу? Бирок Дуру менин... Дуру сенин эч кимиң эмес, Пойрас. Дуру сенин досуң дагы эмес. Туурабы, Дуру? Жок, апа. Пойрас менин досум. Сиз буга кийлигише албайсыз. Жетишет. Пойрас, сен досум экениңди унутпа. Болду, мага кийлигишпегиле. Мага силердей жан сакчылардын эч бир кереги жок.
Бахадыр кайда жоголуп кетти? Билбейм. Мен аны акыркы жолу мүдүргө кирип турганыбызда көргөм. Сабакка да келген жок. Бир нерсе болгон жокпу? Биз качан болсо мүдүрдүн урушун укканы барбайлы. Баарынан көп жемени Бахадыр угат. Салих агай баарыбыздан Бахадырды жаман көрөт. Пойрас турабы? Ооба. Эмнеге Бахадыр баарынан көп уруш укмак эле? Кызык го. Акыбал мындай. Жан келген иттер үчүн. Булар кетмейин бизди жөн коюшпайт. Кел аткандарын карасаң. Эй! Не oldu? Эмне oldu? Баскыла кеттик класска. Эмнеге? Эмнеге дегенин кандай? Баштыгымдын ичинде котлет салынган алтынан бар. Котлет кайра эт болуп калгыча барып жеп алалы. Досум, бул бала жакында кичинекей музаткыч менен келе баштайт. Досум, ачка болдукпу? Ачка болдук. Жейбизби? Жейбиз. Сейфиге тийишпегиле. Барсаңар эмне болот? Барсаңар эмне болот? Көрдүңөрбү жус сени? Досум карасаң, башкалар эмне жейт? Еткен. Уятты эми. Карачы тарынды. Сейфи, кечирип койчу мени. Тарт колуңду. Дайыма ушундай кыласың. Барсын ары. Жаштык кандай сон, туурабы? Ооба да. Бирок булар азгал жөнүндө ойлошкон жери жок. Жыгылып туруп чоңойгондору турмуштан далай таяк жээрин. Ал жера карттанарын. Ал карттарды өз колдору менен сыйырганга мажбур болуп, жолун улантарын ойлоп да койушкан жок. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы агай? Сага эмне болду? Кайтпайсыңбы? Мектептен кетет окшойм. Эмне? Салих агай Пойраз менен Жанерге берген жазамды угуп калыптыр. Билим берүү министрликке кабар бериптир. Кенан, сен эмне деп жатканыңды билип турасыңбы? Ооба. Аны мындай болор белгилүү да. Бир жерден бир нерсе чыгарышың керек да, Мен туура жаза бердим. Ага өкүнгөн жокмун. Эртең бул иштен айта алганыңда да ушу сөздү айтат болдуң бекен. Айтам. Досум, мектепке пияз алып келген бала биздин эң жакын досубуз, билесиңер да. Баа бартты билбеген жинделер. Айта бергиле. Муну да таба албагандар бар. Бу эмне кылып атат? Көрүп турбайсыңбы? Пияз арчып жатам. Муну ооруканага алып баралы. Пияздарды операция менен алышсын. Эми күлкүлүбү? Албетте күлкүлүү. Ошо Жанер каякта? Менде жок деп эсептеп атат. Арзууларым жок болгонсу. Жакшылык мындай болбойт да. Ал сен апаң. Жакшылык гана каалайт. Жасаган ар бир ишиме кийлигишип мага жамандык гана кылып жатат. Элестет, Пойраз экөөбүздүн достугубузга чейин кийлигишет. Сага баарынан да ушул жакпай жатат окшойт. Албетте, жаман болуп атам, бул Пойраз да. Анан Жанер, сен эмне деген турасың? эчтеке, сени угуп жатам. Сени уккан адам болгон кандай жакшы. Апама айтып атып тажадым. Биз дайыма окуучу мугалим бойдон калат окшойбуз. Ушунча жылдан бери эне бала болгон жокпуз. Мындан кийин деле болбойбуз деп ойлойм. Антип айтпа. Кандай болсо да апаң бар. Ушуну ойлон. Кечирип койчу. Эчтеке эмес. Эй, эжекелер, каяка?
Каяктагы эжекелер? Бул каяктан чыкты? Билбейм, силердей айылдыктарды көргөндө эжекелер дегим келип кетти. Ай, өзгөчө үнсү эле. Сени көргөндө айылдын жыты ушундай мурдума келет дейсиң. Ошондойбу? Ошондой. Мен да сени көргөндө жасалма шаардыктардын сасык жыты келип турат. Ошондойбу? Ооба. Теңилбей эле кой буга. Кеттик. Токто. Чечилбей жаткан иш эмне экенин билели. Турабы? Карасаң жан жокөрлөр да келе жатышат. Жакшылап көңүл ачалы. Бизге жан жокөрдүн кереги жок. Силердей коркок эмеспиз. Сен эмне коркок дедиңби? Сен эмне кылышты жатасың я? Кой бер. Кыздар, койгулачы. Кыздар. Эмне болду? Эмне болуп жатасыңар? Силер эмне кылып жатасыңар? Эмне болду? Көйлөрүңүз жөн турган жерден урушуп басынтып жатышат. Болду, сүйлөбө. Кылганына жооп берет ал. Сүйлөбө деп жатам. Сен эмне деп жатасың эй? Жетет. Менин бөлмөмө аркылы. Бул кылганыңарды ошол жактан сүйлөшөбүз. Ай, керек жок. Эмне кыл дейсиз агай? Же эмне? Дагы буларга кишен салып, жаза берем деген турасызбы? Баскыла. Болгула кыздар. Кеттик. Бир аздан кийин коңгуроо болот. Бирок боло элек да. Болот бирок. Болбой эле койсо болмок. Жанер. Мени укканың үчүн чоң рахмат. Эми жөн гана рахмат менен кутулуп кетем деп ойлобо. Кечке берген сөзүңдү унутпа. Ооба, унутпайм. Эй, Дуруну көрдүңбү? Жок. Буфеттен келе атасыңбы? Дуру жок бекен? Жок, көргөн жокмун. Жанер, жаман нерсе болушун каалабайм. Болсо болсун. Жанер, суранам. Бул жакты базар деп ойлотуңарбы? Я. Мектепте жүргөнүңөрдү унутуп койдуңарбы? Силерден сурап жатам. Агай, биз эчтеке кылган жокпуз. Биз короодо отурганбыз, булар келип биринчи башташты. Жок, түрү суук калпычы. Булар жөн жерден тийишишти бизге. Калп айтпа, силер баштабадыңарбы? Агай, булар биринчи тийишишти, дагы басынтышты. Болду, жетет. Мындай. Же адам болосуңар. Же 3 күнү мектепке келбейсиңер. Уктуңарбы мени? Өзгөчө сен. Он чыкпай жылып жүрүп алып баарын сен кыласың. Ушундайбы? Бирок суроктун кереги жок. Кебетиңерди карагыла. Агай кыздарды жазалоого бербесе болду. Анан кыла турган белгилүү да. Муну сонун билесиң да. Ооба. Кенен балем кел, чай ичелик кичине. Мынтип куруп күтө бербей. Жок. Мен балдарымдын эмне болгонун билишим керек. Сен балдарың эмне болмок эле? Сага же капаланаарында, же жинденерин билбей жатам. Окуучуларыңыздын айынан жумушуңуздан кетип калышыңыз мүмкүн. Дагы эле аларды ойлоп жатасыз. Эмне болду? Ким жумуштан кетет? Ооба кыздар, силерге берилген убакыт бүттү. Вай, укмуш болуптур. Аябай даярданган окшойсуңар, а? Рифат, кара көзүм. Могу Шариктин үйлөнгөнүн каалайсыңбы? Мындай болсо семирбейсиң дагы да. Мейли тармалым. Мен мектепке кеттим. Билим берүү коомубузга барып жашынайын. Силер жакшы тургула. Бол эми, бол. Ай, раматылык чоң апам айтчу эле. Итти коркутпа, үркүт деп. Окуй, тили булуп калды.
Бисмилlah, тобу калдым мен. Биз ушинтип колубуз байланып отура беребизби? Салих агай менен сүйлөшүп бир нерсе кылалы. Чоң рахмат сизге. Бирок менимче азыр күтүүдөн башка арга жок. Кантип эле эч кандай арга калбасын. Туурабы агай? Ооба. Кенен агай, биз сизди жөндөн эле мектептен кетире койбойбуз. Көп жаша, ден соолукта бол. Бирок мен сизден бир өтүнүчүм бар. Муну экөөбүздөн башка эч ким билбейт. Бардыгы ордуна келечекти эч ким билбей эле койгон жакшы. Кабатыр болбоңуз. Эмне болду? Агай, Салих агай эч нерсе болгон жок агай, жөн эле урушту. Анам бөлмөгө ушундай кирдим. Кандай десем, жакшы, өзүң кандайсың деди. Жаным, силерди ойлоп отурабыз. Силер дагы Салих мүдүрдүн жинин көрдүңөр? Бизде мүдүр урушуп жатканда силер каякта элеңер? Эме, биз дагы жаңы эле уктук. Не болду я? Эмне болмок эле, уруш чыкты, тартипсиздердин тизмесине түшкөн аз калдык. Чын элеби? Биз уккан жокпуз да. Укпайсыңар да албетте. Ар ким өз менен болуп жүрөт. Турган жерден жок болуп кетип, камсанаган эч ким жок. Камсанаса эмне болмок? Биздикилерден бирди көрмөк? Чын элеби? Ооба, Жанер. Дагы сурап койгонум. Мурду каерде экенин көрбөгөнсүп сүйлөйт да. Керек болсо, аны да көргөзүп коебуз. Кана көргөзчү. Кел бул эми. Болду, жетишер эми. Агай. Кенен агай. Сыртка чыгып таза абадан дем алып келмейлиби? Ооба, жакшы болмок. Анысыда сабагыбыз жок. Кеттик. Силер чыга бергиле. Мен бул жакта дагы бир аз болом. Балким бул акыркы күнүм болушу мүмкүн. Саламатсыздарбы? Түрк билим берүү коомунун эң мыкты адамдары. Болбойт. Болуп калды. Жезде, сиз мени көргөндө дайыма сүйүнөсүз. Бирок ичиңизге жашырып жатасыз, мен билем. Ушундай жашырып жатам дейсиң? Жашыргандан ооруп калдым. Чарчадыңыз да. Бул жакшы болду, Жезде. Баса, бүгүн кечте тармал козу көңүл ачуу комплексинин ачылышы. Сизди дагы балдарыңызды да күтөбүз. Көрөбүз дебейле, келгиле, Жезде. Жада калса мектептин окуучуларынын баарын алып келгиле. Чуручу, ызычуу ачылышы болсун. Сиздер дагы келесиңер да, Мен билбейм. Келебиз. Кабатыр болбогула. Жезде. Сен эми бара бер, биз кечинде келебиз. Мына ушундай Жездем менин, алтыным Жездем меним. Мейли, көрүшкөнчө. Айтмакчы, кечинде келатканда эмне тапсаңар, ошону алып келгиле. Токоч, бал, варенье, иши кылып эмне тапсаңар, баарын алып келе бергиле. Уялбай эле койгула, макулбу? Көрүшкөнчө. Дуру. Кечке мал бош элесиңби? Эмне болду? Сүйлөшүшүбүз керек. Азыр сүйлөшөлү. Азыр болбойт. Кечинде жумуштарым бар. Эмне жумушу? Макул. Колуң бошогондо кабар берип кой, макулбу? Макул, көрүшкөнчө. Не болду? Иши бар имиш. Кайра эмки жазга калды дейсиңби? Сүйлөшүшүм керек. Эмне болсо боло берсин. Болонда. Жанер! Кечинде кафенин ачылышы болот. Рыфат чалдыбы силерге? Кечиресиз. Агай, кафели ачпастан телефон операторунда ижарага алган окшойт. Чын, таң калыштуу. Баарыбызга бир заматта СМС жиберди. Бул Рыфат да, аны кылат. Агай, сиз да барасызбы? Ооба, барам. Жакшы, биз да барабыз анда. Мейли анда, кечинде көрүшөбүз. Көрүшкөнчө агай. Эме, силер кете бергиле, мен жетип алам.
Бол Айшегүл, биз да кеттик. Өйт десе, досум, кечине майрам бар. Еткин, бир мүлктүн ээси катары майрамдагандан мурун сен жасай турган анча-мынча иштер бар. Макул анда. Мен үйдө эмне болсо баарын алып келейин. Мейли досум, биз сени кармабайлы, жөн өйүңө. Макул, кечинде көрүшөбүз. Дос, ишене албай жатам. Кечинде өз үйүбүздө калабыз. Макул анда балдар, мындай кылалы. Азыр үйлөрүбүзгө тарайлы да, буюмдарды топтоп келели. Алло, Дуру кандайсың? Пешине кафенин ачылышына барасыңбы? Макул. Бардыгы жайындабы? Эч кандай тоскоолдук жокпу? Ооба, баары жакшы. Рахмат. Чоң рахмат. Аябай жакшы жер болуптур, О, жакшы болуптур. Сага шире алып келип берейинби? Жок, чоң рахмат. Мен анда туруп коноктор менен алектенейин. Жезде, бардыгы жайындабы? Досум, силерге кыздардын жини келип бардыгы жайындабы? Эмне, соктон алгыла, келе ичкиле. Алла. Алгылаңыздар. Туура кылышат. Албетте алардыкы туура. Силер котлеттерди алып жатканда кыздар эсте туруп калышыптыр. Сүйлө. Сен каяк делең. Балдар, келгиле жардам бере калгыла, кана. Рыфат байке, кичине шүгүр десең, биздин күчүбүз менен кафе ушундай болду. Бир жакшылык кылып коюп, эми өмүр бою милдет кыласыңар да. Мейли, өзүңөр билгиле. Макул байке, эмне кылалы, эмне керек? Азыр жарымыңар ашканага барып, ал жакты шыпырып жыйнагыла, макулбу? Жарымыңар болсо идиш аяк, эмне болсо ошолорду чогулткыла, жарайбы? Кана болдула балдар. Сенин оюңча Кенан ага эмне болот? Кенанбы? Анын балеге калганына эч ким күнөөлүү эмес. Жашоосун жаңы оңдоп келатканда кайра башталман башталды. Билбейм, Элиф. Ата? Көңүлүңүз жокко? Жок, андай эмес. Жок, мен билем да. Балдардан эчтеке жашыра албайсың. Аталардагы балдардын акылдуу, тартиптүү болгонун билет. Эми тамактар ичилип бүтсө, анда ачылыш азамына өтө берели. Пакизе, тасманы алып кел. Толкундан жатам. Алып кел муну. Ачкыла. Мунун үчүн кимге беребиз? Кармасаң. Ой, Алла. Бул жакка кел. Жал коломмо карма муну. Карма дейм. Меймандар. Кээ бир адамдар ийгиликке жеткенди каалайт. Кээ бири ийгиликке жетет. Ийгилик. Рыфат, кесели күттүрбөй. Албетте кесели. Кана анда майлуу, сүттүү болсун. Жезде, бардык үчүн чоң рахмат. Кут болсун. Чоң рахмат, Жезде, чоң рахмат. Эмне кылабыз? Эмне кылабыз? 5 менен 7-ни көбөйтөбүз, 2 бирөбүз. Кечиресиз. Ата, сиз эмне кайра ооруп калдыңызбы? Эмне болду балам? Билбейм, азыр дагы ката кетирдиңиз. Сиздин айыңыздан жаман баа алам. Кээде аталар дагы ката кетиришет. Жок, аталар ката кетирбейт. Эмнеге? Себеби дегенде алар атада. Алар деле адамдар да. Балдарга ката кетирсе, аталар балдарына жаза берет. Ана мен сизге жаза берейин? Жок улум. Адам жаңылды деп эле
жаза бере берсе болбойт. Болгону ушул катаны дагы бир жолу кылбасын деп жол көрсөтсөң болот. Макулбу? Ошол эле убакта бири-бирин жакшы көргөн эки адам жаңылып калды деп бири-бирин жаман көрбөшү керек. Мен ансыз деле сизди жаман көргөн жокмун. Сөзбү? Сөз. Оолумдун сөзү. Ооба, сөз. Таптым. Дуру, кош келипсиң. Кандайсың? Келгениң жакшы болду. Рахмат. Калгандары каякта? Түшүнгөн жокмун. Түшүндүрүп берейин. Силер үч жел могуз эмессиңерби? Тигилер каякта деп сурап жатам. Түшүнмөксөң болбочу. Сага да Вали Жанер. Буларды да арабызга ал. Баардыгыбыздын достугубуз бир бузулсун. Айшегүл, акырын неме? Болду дөрү. Сен өзүң дөрүбү? Айшегүл, акырын неме? Чын эле болдугула. Тургулачы мындай, коркоктор. Айшегүл, акырын деп жатам. Турчу нары. Сен эмне келдиң? Ким чакырды сени? Сенин кандай бетиң жок? Акырын бизге кошулайын деп ойлоп жатасыңбы? Байкабай калат деби? Айшегүл деп атам. Жашалба. Муну анан сүйлөшөбүз. Дуру. Кечирип койчу. Жанер, эмнеге чакырдың мени? Досторуңдун ойлорун билип койсун деппи? Кое бер. Бардыгы белгилүү. Сенин досторуң мени жактырбайт, меникилер да сен. Ооба. Сеникилер мени жактырбайт, туурабы? Өзгөчө Пойраз. Пойраз бар го. Ал сага мындай нерсени эч качан кылбайт болчу. Ооба. Көрдүк абдан жакшы көргөн Пойраз байкебизди. Бир нерсе айтайынбы? Биздин балдар айтканы туура. Келгенибизден бери бизге кылбаганы калган жок. Келгенден бери асылганы биздин балдар. Жанер. Сен кафеге бар. Мен үйгө барам. Мындан кийин мектепте гана көрүшөлү. Эмне деген турасың? Болбойт экен. Жылдызыбыз келишпейт экен. Сенин досторуң мени, менин досторум сени жактырышпайт. Анан? Баштала электе бүтсүн. Бардыгы белгилүү эмеспи?
эч кимге айтпаган, айта албаган, бири бирибизден жашырылган аябай көп нерселер бар экен. Канчалаган көп таарыныштар, канчалаган көп жаралар бар. Эч кимге айтпаган сырларыбызды ичибизге сактап, баарысын тумчулап жаап жатабыз. Бир жүрөктүн ичинен чыгып барып, экинчибиздин жүрөгүнө барып кармалып жатканын байкаган жокпуз. Жүрөктөр, жүрөгүбүз, жаныбыздын жашаган жери. Ошол жерде айта албаган сөздөр бакырып турат. Адам эмне менен жашайт? Үмүт менен. Бардык жарага, таарынычка, жеңилүүлөргө карабай адам үмүт менен жашайт. Сүйлөгөндө сөздөр үмүттү жашатат. Жашаш үчүн сүйлөшкүлө, урушпай, чырсыз, таарынбай, таарынтпай, жөн гана сүйлөшкүлө. Балдар, жасадык достор, жасай алдык эй. Бул күндү бир жерге жакшылап жазып койгула. Тарыхка шаңдуу тамгалар менен жазылсын. Душмандын кордугунан кутулганыбыздын унутулгус күнү, досум. Эмдиги жылы дагы ушул күнү көчөлү. Туурабы, Жанар? Оо. Бол. Бол дос, бол эми бол. Ач Еткин, ач. Кана, киргилечи. Карагыла, силерге кандай сюрприз даярдадым. Койчу. Еткин, бул эмне? Керебет? Досум, биз сага керебет ал дегенбиз. Сага 2 кабат керебет дедикпи? Каласаң бөлөмдүн бөлмөсүндө керебетти алып чыгып бермекмин бул жерге. Бирок булар арзаныраак. Биз сени арзанга саталы, Еткин. Эшикте буюмдарды сатып алган киши өтөт болуш керек бул жерден. Сени берип бордуңа чылапчын киргип чыткыч алалы. Болуптур. Азыр мага жинеңер келип жатат. Бирок кийин мен баркымды түшүнөсүңөр. Досум, кара. Сен эмне деп атасың, эй? Сен эмне бизден токмок жеген келип атабы, Ботом, сени барго досум бөлүп салам, жиниме тийбе. Бул эмне? Еткин, өзүң деле ойлонсоң, буга ким батат? Сен жалгызбы? Уялбай өзүмчүлгө окшоп. Бияка мен жатам, достор. Хоп. А эмнеге? Досум, сунуш менден чыкты. Акча болсо менден чыкты. Эми бизден чыкты. Мага эмне? Мен жатам бул жака. Жок, мен жатам. Мен жатам бул жерге. Акырын. Бул мындай болбойт. Чыбык тартабыз. Ким кыска чыбыкты тартса ал жатат. Досум, чыбыкты каяктан табабыз? Балдар, менин сумкамда спагетти бар, болобу? Сейфи, алтын досум. Угуп жатам. Сөз болуп аткан сенсиң. Сумкада болгону спагетти аябай маанилүү. Ооба. Бирок спагеттинин эмне тиешеси бар чыбыкка? Спагетти чыбык дейсиң да. Тамак даяр. Ысытып койдум, жейсиң да. Ачка эмесмин. Кеч келген ток келет атканда. Эшиктен жеп келген окшойсуң. Эшиктен тамак жегенди жаман көрөрүмдү билесиң, апа. Жок, билбейм Доро. Сен эшиктен тамак жегенди жакшы көрөсүңбү, көрбөйсүңбү, билбейм. Үйгө ыйлап келесиң, эмнеге экенин билбейм. Алдагы колуңдагы оюнчукту эмнеге жакшы көрөрүңдү да билбейм. Мисалы, ушу саатка чейин ким менен, каяктай болгонуңду да билбейм. Тиги досторуң менен сүйлөшпө дегениме карабай, алар менен сүйлөшүп жатканыңды, эмнеге аларга болушканыңды да билбейм. Мен сага бир нерсе айтайынбы? Апа, окубай тургандыгыңды, жакшы адам болбой тургандыгыңды айтмага, кызым. Мен өзүмдү ушинтип буспайын сенин аркаңдан. Сен окушуң керек.
Sen жакшы билимдүү адам болушуң керек. Sen жогорку окуу жайга тапшырышың керек. Эмне үчүн дегенде, мындан башка эч кандай чараң жок. Мунун алдагы кичинекей башыңа киргиз, кичинекей айым. Жалгыз көйгөйүбүз менен жогорку окуу жайга баруумбу? Үйгө кеч келүүмбү? Бирөөлөр менен сүйлөшкөнүмбү? Ооба, башка эмне? Кеп башкада. Сен бир жолу мен уктап жатканда эмес, ойго отурганда эркелеттиңби? Бир жолу. Жок дегенде бир жолу мени жакшы көрөрүңдү айттыңбы? Sen муну каяктан билесиң? Телефонго жооп бербейсизби? Угуп жатам агай. Кечиресиз Салих агай. Жок, угуп жатам. Айта бериңиз, угуп атам. Жок. Тамагым бир аз ооруп жатат. Ошондуктан. Ооба. Кенен мырзанын айынан комиссия келгенде суроолор көп болсо керек. 1-2 күн болуш керек. Ооба, мындай шартта Кенен агайдын жумуштан чыгып калышы толук ыктымал. Сиз деле билесиз да аны. Ооба агай. Бир жол тапсак жакшы болмок. Ооба. Мейлиңиз. Сейфи, сенин спагеттиңди колдонгонубуз жакшы болду. Бирок ал өзгөчө Жанердин ишине жарады. Туурабы, Жанер? Түнү менен чоң жатакта өз жалгыз жатты. Жанерге чалган. Азыр Жанер убактылуу өчүрүлгөн. Дурун ойлонуп бүткөндөн кийин дагы жол чалып көргүлө. Акылдуу болбогулачы. Кечине мен өз жайыма коесуңар деп ойлойм. Силерге акыл деле берилбесе керек. Ой, өзүң албай эле кой сөздүн баарын. Дуруну да ойлонгонун токтот. Эмнеге? Жанер досум. Билесиңерби, силер экөөңөр эки башка дүйнөдөнсүңөр. Ушундай айтарымды ойлосом да таппайт болчумун. Бирок ушундай. Дуру? Угуп жатам? Алло. Ямур. Сен каяктан чыктың? Эмне? Балдар, Кенен агай мектептен кетет экен. Эмне? Ата, сиз дагы эле уктай элексизби? Уйкум келген жок балам. Эмне кылып жатасыз? Сүрөт көрүп жатам. Мен дагы көрөм. Кел. Кара, бул менин мугалим болгон 1-жылдарым. Сен төрөлөк болчусуң, мен болсом ушта болчумун, мажбур кызматта. Ата, сен кесибиңди абдан жакшы көрөсүң, Жакында бул жактан кетишке туура келет, Юсуф. Кандайча? Дагы көчөбүзбү? Жашы ушундай, дагы көрө жатабыз. Хали жездемдер жактан жаңы көчтүк. Мен кайра башка жакка көчкүм келбейт. Сен Бетмен менен Робинди билесиң да, Ооба, билем. Баары билет. Сен экөөбүз ошолордойбуз. Кимге каякта жардам керек болсо, ошол жактабыз. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Бирок мен Бетменмин, сиз Робинсиз. Болобу? Карасаң дагы талашып жаткан. Ача бер.
Бул эмне? Досум, акырынбайсың. Акырын досум, уктай эле деп атабыз. Достор, бул жерде эмне кылып жатасыңар? Керебетте кытайлардан да көп киши болуп кеткен го? Ооба, туура айтасың. Ашып кетиптир. Бирок эмнеге ашыптыр сурасаң? Сураса сурайынчы алар. Эмнени чече албай атасыңар? Эмне ишиңер бар бул жакта? Уктуңбу коңгурону? Алдыңбы жоңду? Түнү бою уктаткан жок. Хор деп атып. КамАЗ эмес бул, трактор. Түнү бою трактор болуп уктаткан жок. Эми каяктан билейин? Мен да болгонсом бет маңдайымда бут турат. Мынакей, токтоду. 112-ге чалгыла. Мен КамАЗды бир нерсе болду го деп ойлонуп баштадым. Оозундагы бир аз ач. Кутмандуу таңыңар менен. Еткин. Сага өзгөчө кутман таңың менен. Досум, кечинде 2 кабат керебет үчүн жиниңе катуу тийдик, таарынба. Чындап кечирим сурайм. Еткин, жатак сонун экен, сонун уктадым. Бу адамдын бал сөзүн кара. Не деп жатасың сен? Бизди түнү бою уктаткан жоксуң. Коңгуруңдан үй заңгыр титиреди. Алла. Балдар, эмне болсо да туралы, даярдан ал. Ансыз деле ишибиз көп бүгүн. Эртерээк чыгалы. Макул, жакшы. Кенан агайчы? Болгула тезирээк, болгула. Эме эстедиңерби? Турчары. Пойрас, кечээки айткандарымды унутпа, макулбу? Ал жөнүндө Салигага эчтеке айтмай жок. Жана эле көңөрдүн ортоңордо эч кандай уруш болгон жок. Жанер каяка? Агай, жаман көрбөңүз. Бирок бул иш жасала турган иш болчу. Айткандарымды унутпа. Кел. Агай. Акырын каяка киргениңди бил. Эмне Дингордун сарайы бул жак? Агай, жаман көрбөңүз. Бирок абдан маанилүү нерсе айтайын дегем. Эми айта бер. Биз Пойрас менен спортзалда урушуп кеткенбиз. Кен агай сизди билбесин деп бизге өзү жаза берген. Кен агайдын эч күнөөсү жок. Кадыр толукталды. Агай. Кенан мырза. Суранам, токтоңуз. Урушканыңарды билем. Бирок анан сүйлөшөбүз. Бул жер окуу жайым. Окуу жайда ар ким каалагандай жүрө албайт. Эгерде ар ким каалаганын кыла берсе, эсебин алат жана жазасын тартат. Мен башын деле бере турган жазаңарды башым менен тартам дегем. Буга кошулабыз. Эми муну узартыштын эч кандай мааниси жок. Эшикке. Бали, өзүңө жараша кылдың да. Жанер. Пойрас мен кылгандын бирөөсүн да айткан жок. Кандайча? Ага, эмнеге мындай кылдыңыз? Муну силер менен тартышпайм. Мен бир чечимге келдим. Силер да буга каршы чыкпайсыңар. Болуптур агай. Сиз кетсеңиз эмне болот? Биз эмне кылабыз? Мен кетсем силерди көзүн жумуп окуткан жаңы мугалим келет. Бирок ал Кенандагы шан эмес да, агай. Агай, бизге сизден башка эч кимдин кереги жок. Баарынын өз орду бар. Балдар, силер өзүңөрдү ойлогула. Алдыңарда бир сынак бар. Ал силерди күтүп отурбайт. Шылтоо да кабыл албайт. Эми класска баргыла. Жөнөгүлө. Балдар. Химиялык байланыштар 3-кө бөлүнөт. Иондук, ковалент байланыш жана металдуу байланыш. Киргиле. Ой, балдар, кимдер келишти? Кош келипсиңер. Агай, кечирип коюңуз.
окуучулардын баары сабакка аз калганда келсе, силер танаписке аз калганда келесиңер да. Силер тыныгууга чыгаарга аз калганда келдиңер. Сиздики туура агай. Бул да биздин башкалардан айырмабыз. Акылдуу болба. Отургула ордуңарга. Амер, сен турчу гана. Угуп жатам агай. Сабакка кечип келгениңерге караганда бүгүнкү теманы билесиңер деп ойлойм. Химиялык байланыштар 3-кө бөлүнөт. Ковалент байланышы, ион байланышы, үчүнчүсү эмне? Агай, сонун суроо бердиңиз. Байланыш жардам берсеңер. Достук бир байланыш, агай. Эң кыйын убакытта керек болгон байланыш ушул. Акылдуулук кылба. Кечикпегиле, отур ордуңа. Пакизе? Угуп жатам эжеке. Катыраак нандарын сурадыңбы алтыным? Сурадым эжеке. Агынан да карасынан да сурадым. Азаматсың анда Алла. Кыздар, кутман таңыңар менен. Кутман таң. Кутман таң деген менен иш бүтпөйт. Рифат, колуңдагы эмне? Карачы, мында так бар экен. Кандайча? Келечегибизге салым тармал козум, жергиликтүү бир газетага жарнама бердим. Сенсиң болбогу? Мен да көрөм, мен да көрөм. Кандай экен? Адамдар үчүн кичинекей, кафебиз үчүн чоң салым козум. Вашингтон Постуна, Нью-Йорк Таймска жарнама беребиз. Бирок азыр кыял кеч болбош керек, тармал козум. Рифат байке, укмуш болуптур. Болот албетте. Рифат. Пакизе, сенин да руксатың менен бир нерсе сурасам болобу? Сура, тармал козум, каалаганыңды сура. Жарнаманы эмнеге Санжак Тепе гезитине бердиң? Билесиңдер, Санжак Тепе аркы бетте, андан Эдирне бизге жакыныраак. Эмне? Санжак Тепе акыркы беттеби? Тармал козум, муну эмнеге мурдараак айтпайсың? Мен буга канча акча төлөдүм? Өзүң ишти жасап, ана мага шылтайсың да. Кудайга шүгүр, Малатия Дарен гезитине бербептирсиң. Сенден аны күтсө да болот. Көңүлүм чөктү. Пакизе, мага чай берчи. Канча акча бердим? Алла. Балдар, Кенен агай биз үчүн күнөөнү өзүнө алып жатат. Түшүнүп жатасыңарбы? Балдар, чындап эле бизге бали. Биз болсо кукуман кушуна окшоп ушул жерде отура берели. Эмне? Кенен агайдын аркасынан кол булгалайлыбы? Бул келбей койсо окшошпой калмак. Дуру? Кенен агай үчүн келдим, башка бир нерсени ойлобо. Биз да ансыз деле ушул жөн сүйлөшүп жатканбыз. Эмне кылдыңар? Барбы планыңар? Жок агай. Токтоп калды. Башы эмес эле, челек. Салих агайга чыгалы. Кенен агайдын аркасында болгонубузду көргөзөлү. Салих агай муну угат деп ойлоп жатасыңбы? Мен да ошону ойлоп жатам. Билбейм. Жогото турган эч нерсе жок да. Достук байланышыңарды да көрсөтөсүңөр. Жанагы эң күчтүү байланышты. Бул кыз туура айтып жатат. Ошентип көрөлү. Болгонун көрүп жатарбыз. Кеттик анда. Эмне турасыңар? Кеттик. Болгула кетели. Кире бергиле. Агай. Эчтеке болгон жокпу болдур? Топтолуп алыпсыңар. Эмне болду? Агай, Кенен агайга жардам бериңиз. Айрылышыбыз келбейт. Суранабыз. Бул жазага татыктуу эмес. Жетет, сер кылбагыла бул жерде. Мугалим башка, окуучу башка. Айшагүл, сен сүйлөчү. Агай, биз Кенен агай жөнүндө бир кабар алдык. Агайыбыздын жаман ниети жок. Силерди Кенен агайыңар жиберди. Агай, мындай нерсени кантип айтып жатасыз? Кенен агай бул жакка келгенибизди да билбейт. Билсе да билбесе да мени кызыктырбайт. Бул тема ушул жерде жабылды. Ансыз да менин колумдан көп нерсе келбейт. Кандайча? Агай, бул нерсени өз ара чечсек жакшы болмок. Ошондойбу?
Мага акыл берип жатасарбы? Оккула мени. Муну Билим берүү министрлигине айтып койгом. Түштөн кийин инспектор келет. А чечимди ошолор кабыл алат. Кенан агайыңар жөнүндө жакшы кабар күтпөй эле койгула. Силер топтошпагыла. Осман агай, жаңылыкты уктуңузбу? Ай, ушундай күндү көрөт белек. Эмне болду? Кенен агай ишинен чыгарылып жатыптыр. Сиз айтканыңызга караганда эмне болду? Ал үчүн кабатыр болуп жатасызбы? Кабатыр болбоймбу? Какап кала жаздадым. 2 аралаш катырак, 1 гамбургер, 3 айран кекиртегимден эптеп өттү. Эми ойлоно бериңиз. Чындап эле кекиртеңизден өтпөй калыптыр. Эмне болду? Абдан кабатыр болгонуңарды ошону айтып жатам. Баарыбыз үчүн, мектеп үчүн чоң жоготуу. Албетте, ашык адамдан айрылуу жеңил болбойт. Кеч таптың, эрте жоготуп жатасың. Ашыкпы? Эми дегеним, кесибине ушундай сүйүү менен байланган бир адамды жоготуу бардыгыбыз үчүн эле. Саламатсыңар. Элиф эже, жаңылыкты уктуңузбу? Инспектор келет экен мектепке. Кенен агай сөзсүз жумуштан чыгат деп жатыптыр. Чын элеби? Кенен агай буга татыктуу эмес. Балким Салих агай кичине ойлонуп чечимин алмаштырат деп ойлогом, бирок. Элиф, токто. Элиф каяка баратасың? Токтосуң? Каяка баратканым белгилүү. Барып Салих агай менен сүйлөшөм. Токтосуң? Токтой албайм. Бирөө буга болду деши керек. Барып Салих агайга баарын түшүндүрөм. Эмне үчүн мындай кылат? Кандай билип билбей эле инспекторду чакырат? Токтойсуңбу? Токтой албайм. Мен да барам. Ошентип айтпайсың гана. Айтайын десем сөз бербей жатасың го. Бар эле мени көргүс келип калыптыр го. Салих агай, инспекторду эмнеге чакырдыңыз? Силерге эмне, отчет берейинби? Отчетуңуздун кереги жок. Түшүндүрүңүзчү. Элиф эже, абайлап сүйлөңүз. Ким менен сүйлөшүп жатканыңызды унутуп жатат окшойсуз. Маңдайыңызда окуучулар турган жок. Мен ким менен сүйлөшүп жатканымды билем. 2 окуучусун достоштургусу келген бирөөнү кантип жазалайсыңар? Жетет. Бул окуяны ушунчага чейин алып келген мен эмесмин. Кенан мырза кече кечирим сураса, иштер буга чейин келбейт болчу. Эми түшүнүктүү. Мойнуңузга алыңыз, Салих агай. Сиздин такалган жериңиз кишен жазасы эмес, туурабы? Элиф эже, кичине акырыныраак. Мети мырза, сиз дагы мүдүрү болгонсуз. Окуяны түшүнүп турсаңыз керек. Сиз бул жерде кандай чара көрөрүңүздү элестетип турам. Бирок баары бир сурайын. Окуучунун намысына тийген жазанын жообу эмне? Эми мүдүрдүн кагаз бетинде болгон жообун менден жакшы билесиз. Бирок сизден жакшыраак билген бир нерсе бар. Мугалимдик Кенандын кесиби эмес, жашоосу. Окуучулардын өзүнүн балдарындай көрөт. Алардын бир жерине бир нерсе болушуна жол бербейт. Айттым го. Өзүнүн балдарындай көрөт. Агай, бардык мыйзамдардын, башкаруулардын үстүндө дагы башка нерсе бар. Уят деген нерсе. Уктуңуз беле? Кечиресиз. Сиз өзүңүздүн балаңыз болсо да мыйзамдын аркасынан жашынасызбы? Туурабы? Метин агай. Эгерде кечээ Кенан агай сизден кечирим сураса, сиздин алдыңызда башын ийсе, мунун баары болмок эмес, туурабы Салих агай? Мындай маскарачылыкты угуп турганга убактым жок. Элиф эже, чындап эле көп болуп кетти. Инспекторлор келгенде сиз үчүн да калбасын. Жетет, жетишет эми. Биринчи суу краны экинчи суу кранга караганда
Бул бассейнди 15 саатка тезирээк ылдамдыкта толтурат. Эгерде 2 кран тең ачык болуп, бош бассейнди 10 саатта толтура турган болсо, экинчи суу краны өзү жалгыз бул бассейнди канча саатта толтура алат? Биз ыйласак, ал бассейнди 5 мүнөттө толтурабыз, агай. Айшегүл туура айтат, агай. Бул акыркы сабагыбызбы? Түшүнүктүү. Силер бүгүн сабак өткөнгөр келген жок. Мында мурда түшүндүрдүм эле. Демек түшүндүрө албаптырмын сага. Кайра түшүндүрөйүн. 3-чү класста болчумун. Жемил деген бир агайыбыз бар болчу. Абдым. Тамак жей албадым. Мектепке башка эч качан барбайм дедим. Бирок барайм деп сөз бергениме карабай, ата мектепке кыйнап жиберип жатты, албетте. Андан кийин ордуна Гүлтен деген эже келди. Эң башында такыр жактырга жокпуз. Бирок сабакты ушундай сонун түшүндүрчү. Бүгүн менин мугалим болгонума Гүлтен эженин салымы чоң. Ушундай достор. Сөздүн маңызы мындай. Мен кетем. Ахмет, Мехмет, Айше, Фатма келер. Бул көп мааниге эмес. Маанилүүсү силердин ошол эле каалоо менен окуганыңар. Эми ошон үчүн силерден сөз бергениңерди суранам. Мен кетсем дагы математиканы, физиканы, химияны ошол эле калыпта окуйсуңар. Ушуга сөз бере аласыңарбы? Кана балдар, көп нерсе сураган жокмун. Муну менден аябагыла. Сөз берем. Сөз. Сөз, агай. Сөз, агай. Сөз, агай. Рахмат. Коштошту. Кенан агайдын кете турганы чын экен. Мен Кенан агай менен коштошкум келген жок. Бизе эле каалап жаткансып. Айтканын карасаң? Ал эмне дегениң? Сөздү каяктан түшүнүп жатасың? Болдугулачы эми. Бүгүн биримдилик күнү, барабардык күнү, бири-бирин сыйлашы күнү. Ызылдашпагыла. Ушинтип колубуз байланып отура беребизби? Инспекторлордун көңүлүн бура турган бир нерсе кылышыбыз керек. Бул окуяны алар бүтүрүшөт. Эмне кылабыз? Кенан агай кетпесин деп желек көтөрөлүбү? Не болду я? О балада жылдыз бар. Карасаң, өзүнчө эле жадырайт. Келчи, өп коеюн. Мен жөн эле айтып койгом. Бирок силер болот десеңер, анда болот. Мага жакты. Жакшы пикир. Балдар, адамдар бираздан кийин келет. Боёгун, кагазын, шөткасын каяктан табабыз?
Менин оюмда бир нерсе бар, бирок бир аз акциону бар неме. Акцион сага курман болсун, досум. Кыздардан да жардам алабыз. Ооба, баарыбыз бирге жасайбыз бул ишти. Тур Сейфи. Тур Жанер. Тур Еткин. Тур. Галип байке? О, Дурайым, сиз бул жакка келчү эмес, тынччылыкпы? Уят кылып атасыз байке, күнөөмдү алып атасыз, чын. Сүйлө. Сенде бир нерсе бар. Байке, биздин башыбыз маң болуп атат. Жаңы жыл келатат. Достор болуп 1-2 лотерея билет алалы дедик. Бирок каяктан? Сиз бул иштин атасысыз да. Атасымынбы? Бизге кайсысын айтар элеңиз? Чынында бул окуяга байланыштуу түрдүү нерселери бар. Албетте байке. Бири намзет эже дейт. Бул эмне? Белгиси байке. Эмне белгиси? Ойлонсоңуз Галип байке, накта намзет эже дегенде үн чыкты. Эмне болушу мүмкүн? Жок. Антпе байке, бакыт коңгуроосу сиз үчүн чалып жатат. Сиз кулагыңызды жаап жатасыз. Чындап ушул жолку утуш сиздики. Чын, туура айтасың. Дуру. Укту. Ушул жолу Кудай таала мени укту. Белгиде көргөздү. Мен ук. Байген алам. Бирок талашмай жок. Сүйлөшө алалы. Макул байке, ойлонбой эле кой. Сенин жакшылап алып келген саның кайсы? 5 байке. 5пи? Бардык 5 болобу? 5 жерде 5-ин 25, 25 болсун. Ал да болот. Бул Жанар менен достор бир нерселерди кылып атышат. Түшүнө албай койдум. Адамдардын кыла турганын белгилүү эмес да. Пианага кетип жатат. Көп жатышат. Бахадырга чалдым. Ооруп жатам дейт. 2-3 күндө келем дейт. Барып келсекпи? Эмне болду? Тынччылыкпы байке? Кебетен кандет? Ойлонуп калып турсуң. Жөн эле. Ойлонбой эле кой. Сары майдан кыл сууругандай болду. Отуруп турганда Дуруга дуа кылгыла. Болбосо кыла албайт болчубуз. Эми буга эмне деп жазабыз? Могу кандай? Кенан агайсыз эч жака. Болду. Кааласаң Форза Кенан агай деп жазалы. Могу эшиктен кирерде да Кенан гол деп кыйкырабыз. Жакпаса анда өзүңөр тапкыла. Алла я, таң калыштуу нерсе. Мен жок баштадыңарбы? Ай, сенсиз баштамак белек. Жок. Биз кагазга эмне жазарыбызды сүйлөшүп жатканбыз. Менин сонун оюм бар болчу, бирок эч ким жактырган жок. Көп убактыбыз жок. Жаза турганыбыз түшүнүктүү жана жөнөкөй болуш керек. Мисалы, бизди Кенан агайдан айырбагыла. Менин оюмча болот. Ооба. Болот. Келгиле анда. Эртерээк баштайлы. Кеттик анда. Болгула кыздар. Бүтпөй калат болбосо.
Тынч элеби? Анан сюрприз болбойбу бизге. Тынч агай. Мектеп тазалап койбойт белем. Инспекторлор келгенде бир нерсе болбосун. Менден качап агай. Бал жок жаман болду. Албетте, каалоого карап бал каймак болот. Келчирек. Салих агай, жаныңызда турган Галипке түк ишенбейм. Зехреже, чын тарынып жатасыз мени. Мейли, уруша турган убакыт эмес, келишти. Жүрүңүз агай. Келишти. Жок, мен кылбайм. Эмне кылып албайсың Эткин? Кое беребиз, ачылам. Жакшы, анан Салих агайга эмне дейбиз? Мейли, ташта. Мен кылам. Досум, Кенан агай үчүн кылабыз, Кенан агай үчүн. Кийинкини ойлоно турган убакыт жок азыр. Кенан агай, макул, мен жазайм. Бер мага. Бол. Куш келипсиз. Кош келдиңиз. Келдик. Bizdi Kenan agaydan ayırbagıla. Bul emne Salih Bey? Siz daярдадыңыз ба? Мен кантип даярдайын? Окуучулар экени белгилүү да. Бирок кабатыр болбоңуз. Керектүүсүн кылам. Жүрүңүз. Өтүңүздөр. Галип, мен сага сюрприз менен жолукпайлы дебедим беле. Эмне кылайын агай? Мен супермен эмесмин. Мейли, жабасыңда. Тигини батыра калтыр, көзүң көрбөсүн. Айтканыңыздай болот, мүдүр. Досум көрүштү бирок чынында. Мына ушундай. Бербешти. Кенан агайды канчалык жакшы көрөрүбүздү көрүштү. Ишке жарайбы? Эмне кылдыңар? Бул эмне? Жакшы көрдүк агай, сизди абдан жакшы көрөбүз. Күнөө кылдыкпы? Балдар, кана алдагы буюмдарды бергиле. Алыңыз байке, алыңыз. Ансыз деле ишибиз бүттү. Дурайым, сиз менен да сүйлөшөбүз муну. Эми менден оңой олтон кутулбайсыңар. Агай, мүдүр чакырып жатат. Комиссиядагылар. Билем. Баратам. Жашоо кандай кызык. Бир нерселерди ордордуна койдум деп турсам, бул сапар башкача чыкты. Жок жерден куюн чыгып, илмекте куюну менен баардык нерсени өрүп жаткандай өзүнө тартып, аларды көз алдыңда алдына салып боору орбай, айдаганда аргаң түгөнчүдөй. Кийин артыңда карайсың, баардык нерсе өтүп кеткен болот. Оору, жашаган бактылуулук баардыгы артында калган болот. Koyun çaşkanda jayri. Айраң жок өткөн өмүрүңдагы жашоонун сүртүмдөрүндөй. İyi Kenan Bey, geliniz. Bul жакка өтүңүз. Бул жак жакшы эле. Көп турарымды ойлобойм. Мен туура көрүп жатамбы? Алдымдагы кагазда эки окуучуңузду кишенегениңиз жөнүндө жазылып турат. Туура агай. Туура дейсиз. Эми кандай түшүндүрөсүз муну? Эмнеге мындай кылгансыз? Эч кандай түшүндүрмөм жок агай. Бериле турган жазага ыраазымын. Суранам. Дагы көпкө узартпайлы бул ишти. Болуп тур Кенан агай. Мындай жаза берген адам окуучуларын жек көрөт болуш керек, бирок мындай эмес окшойт. Түшүнгөнүмө караганда окуучуларыңыз сизди абдан жакшы көрөт экен да. Бул окуя жөнүндө Кенан мырзадан жакшы эле сурадым, бирок эч кандай түшүндүрмө берген жок. Салих мүдүр, сиз кийлигишпей туруңуз. Буга түшүндүрмөңүз жокпу чындап? Жок агай.
Айшегүл эмне болуп атат? Угулуп атабы бир нерселер? Инспектор Кенан агайдан эмнеге мындай нерсе кылдың деп сурап жатат. Кенан агай эмне деп жатат? Эчтеке деген жок. Бере турган жазаңарга ыраазымын деп жатат. Анын балеге калганын эч ким күнөөлүү эмес. Мейли. Башка айта турганыңыз жок болсо. Хамза бей, кошо турган бир нерсеңиз барбы? Жок агай. Жетектөөнү колдонулу. Кенан агай, жүргүзүлгөн сурамжылоодо аягында берген жоопторуңуз алынды. Сизге өзүңүздү коргоо укугу берилди. Бирок сиз коргонуу укугуңузду колдонгон жоксуз. Туурабы? Туура агай. Токтомго болгону болгондой жазылат. Экинчи териштирүү керек боло турган болсо, сиз менен окуучуларыңыз кайрадан териштирүүгө чакырылат. Демек, териштирүү толук тастыкталып чыгып, чечим кабыл алынганга чейин Кенан Даашан иштен бошотулат. Эмне болду Айшегүл? Кенан агай. Эмне болду айтсаң? Кенан агай жумуштан бошотулду. Эмне? Айта турган башка сөзүңүз барбы? Жок. Чечимиңизди сыйлайм. Көркөм тасма коомдук телерадио корпорациясында которулуп, үндөрү коштолду. Котормонун редакторлору Айгүл Жумагулова жана Орозбек Мусакеев. Үн коштоого Чыңгыз Мамаев, Шаршыбек Шейшенов, Арнес Кыдырмышев, Айзада Абдыкалыкова, Атамбек Шамуратов, Орозбек Мусакеев, Айнаш Аширова, Руслан Орзакунов, Кыял Аданов